Айгүл эжекенин окуучулары ар тыныгуу учурунда сыртка чыгып теннис ойношот. Окуучулардын жалпы 45 теннис тобу бар болчу. 19 топ мектептин дуалынан ашып жоголуп кетти. Ал эми 6 топ белгисиз жок болду. Азыр Айгүл эжекенин окуучуларында канча топ калды? Демек, силер кааласаңар видеону токтотуп өз алдынча чыгарып көргүлө. Сөзсүз аракет кылып көргүлө, жообун табасыңар деген ишеничтемин. Силер аракет кылып көрдүңөр деп ойлойм, анда эмесе кеттик бирге чыгарабыз. Негизи маселелерди чыгарууда аны аябай туура түшүнүү керек. Бизден эмне талап кылынат? Бул жерде биринчи сүйлөм, бул жалпы маалымат берилген. Демек, Айгүл эжекенин окуучулары ар тыныгуу учурунда сыртка чыгып теннис ойношот. Окуучулардын жалпы 45 теннис тобу бар болчу. Бул жердеги жалпы 45 теннис тобу дегенди кааласаңар силер астын чызып алсаңар болот, же болбосо бул жерге жазып алсак болот. Аларда жалпы 45 топ бар болчу. 19 топ мектептин дуалынан ашып жоголуп кетти. Демек, 19 топ мектептин дуалынан ашып жоголуп кетти. Ал эми 6 топ белгисиз жок болду. Белгисиз жок болду. Мына 3 түрдүү сан. Азыр Айгүл эжекенин окуучуларында канча топ калды деген суроо. Негизинен биз ушул эмне кылабыз? 45ке 19ду кошобузбу, же кемитебизби? Кемитсек андан кийин 6-ны кошобузбу? Ошондо бизге эмне келип чыгат? Бул суроого туура түшүнүү керек. Негизинен биз кошобузбу, кемитебизби, бөлөбүзбү, аны эмне кылууну туура түшүнүү үчүн бул жердеги сөздөрдү, мисалы үчүн, мына эң негизгиси окуучулардын жалпы 45 теннис тобу бар болчу. Бул жердеги бар болчу деген сөз бизге эмнени билдирет? Азыр 45 эмес. Демек, же 45тен көбөйдү, же азайды. Анткени бул бар болчу деген сөз, демек азыр өзгөргөн. Эми менде суроо пайда болду. Анда кошомбу же кемитемби? Бул кийинкисин окуп көрөм. 19 топ мектептин дубалынан ашып жоголуп кетти. Демек, жоголуп кетти деген ушул 45 топтун 19-у жоголуп кетти. Анда азайдыбы, көбөйдүбү? Туура, азайды. Анткени ал жок уже биздин колубузда эмес. Анда 45тен азайды. Анда бул жердеги жоголуп кетти деген сөздүн мааниси эмне болушу мүмкүн? Туура, кемитүү болушу мүмкүн. Мына, кемитүү. Андан кийинки сөз, ал эми 6 топ белгисиз жок болду. Демек, 19-дан башка дагы 6 топ, бул топ эгерде дубалдан ашып жоголуп кеткен болсо, аны балдар көргөн болсо, анда 6тоосун кантип жоголгон эч ким билбейт. Анда бул деле жок болду дегенде ал деле азайды. Анда бул деле кемитүү. Мына демек, биз ушул жерден анда 45тен 19-у кемитем, андан кийин 6-ны кемитем деп түшүнсөңөр болот. Же болбосо, мына канча топ калды дегенде, азыр канча топ болду, же канча топ болуп калды эмес, канча топ калды дегенде, анда ал азайган. Бул жерде деле кемитүү деп түшүнсөңөр болот. Эгерде ушул суроону түшүнгөндөн кийин, анда мен кемитишим керек дегенден кийин, анда кемитсеңер болот. Жалпы 19 топ болсо, андан жалпы 45 топ болсо, анда 19 топту кемитебиз. Кемитүү 19ду. 5тен 9ду кемите албайбыз. Анткени 5 бирдик 9 бирдикке караганда кичине. Анда бул жердеги бир сандан бул жакка бирөөнү беребиз. Бирок бирөөнү берүү дегенди мен кайталай кетейин, бул жерде 4 ондук, бул 4 эмес, 4 ондук. Анын бирөөсү кетсе, бул жерде 3 ондук калат. Бул жакка 10 келет. 10 кошуу 5, бул 15 болуп калды. Эми 15тен 9-ду кемитсек, бул жер 6. Ал эми 3төн 1-ди кемитсек, бул жер 2. Демек, 26 топ калды. 19 топ дуалдан ашып жоголуп кеткенден кийин 26 топ калды. Эми ушул 26 топтон бул биздин жообубузбу? Жок. Анткени калгандардан дагы 6оосу белгисиз жок болду. Анда ушул 26дан кемитебиз дагы 6 топту. Кемитебиз дагы 6 топту. Ошондо 6дан 6-ны кемитсек, бул жер 0, 2 бул жакка түшөт өзү эле, анткени бул жерде эч кандай сан жок. Демек, 20. Демек, азыр Айгүл эжекенин окуучуларында 20 топ калды.